Мен мурун өлгүмгө салса жашагым келет. Себеби мен мурун жасай албаган, бутум басып жүргөндө кыла албаган иштеримди мен азыр кылып атам. Ат башы районунда поштада иштеп жүрдүм. Начальник отделения болуп. 2010дон баштап 2016га чейин иштедим. Ошо авария болорго чукулга чейин. 2016-жылы немеде болуп атам да, январдын 27-си болуп атам. Мен майып болгону менен азыр көп жерге жетип атам. Өмүрүмдө көрбөгөн жерлерди көрүп атам. Телевизор койсом эле баягы инвалидный коляскада отурган адамдар, ошолор турмуш шарттары жөнүндө ушундай көп көрүп калдым да. Мени болсо коляскага отурасың десе, жок, мен отурбайм. Мен отурбашым керек, мен аны өлүшүм керек дедим да. Аябай жатканда эчтеке өзүм кыймылдай алып жатам, только телевизордо ошо. Анан айла жок, баягы турмуштун немеси экен, баары кабыл алдым да. Үйдө мисалы үчүн бизде шарт жок. Суунун тетияктан алабыз. Мусор бүт баары тетиякта төгөлөт экен, анан каяка төгөрүн да билбейм. Бирок баягы үйдөн деле неметпейм. Суум жок дебейм, бар. Бүт баардык эле почти мындай условияда үйдө жашагандай эле жашайм да. Мындай эчтекеде мындай мен неметпейт да. Үзгүлтүк болбойм да. Бар тең бар. Бул үй негизи мэриянын балансында турат. Уже 3-4 жыл болуп бартат бул үйдө турганыма. 15 күндө бирден байнага барып турабыз. Кошунам ошо бир эле ошо айрыкча бир эле ошо Клара деген ошо кошунам аябай жардам берип ошентип турат да. Почти анын немесинде эле, чоң энесинде элемин да, почти. Анан чоң кирлерди болсо, бүт кирлеримди болсо балдарым алып кетип, балам келин жууп келет. Бир балам былтыр каза болуп калды. Бир балам болсо бар азыр, бала чакалуу, үйлүү жайлуу. Менин ушу неметкенде, мисалы үчүн леченияга барганда, биздин лечениябыз ушунчалык кымбат да. Бир эле леченияга барганда 50 миң, 60 миң, 100 миңге чейин барабыз. Мындай частный клиника биздики бүт элечи. Анан мындайларга бара албайбыз. Эптеп бизге бир неме болор, шифа болор деп эле ошентип балам күндүр-түндүр иштейт. Леченияга барар маалымда ошо эки балам экөөбүз эле. Максатыбыз майыптуулугар адамдарды коомго кошуу, аларды окутуу, аларды коомго алып чыгуу боюнча да, анан кол өнөрчүлүк боюнча. Майыптуулугар адамдар көбүнө эсеси ушундай бир шыктуу, ушундай бир өнөрпоз, ушундай адамдар да, алардын колдорунан баардык нерсе келет да. Анан ошолорду бирок коомго кошула албайт алар. Өздөрүнүн эле ичара эле ошо бир эле нерсе менен отура беришет да. Анан ошолорго бир мотивация берүү да. Алдыда жасайын десем пландарым аябай көп да. Бирок ошого жетишке аракет кылам. Мен жалгыз анын баарын жасай албайт экенмин да. Мисалы үчүн мен мондай шарты жок, шарттуу бир ыңгайлуу, өзүм ыңгайлуу бир квартира курдуртуп, ошо баягы неме боюнча проекттин негизинде ошо өзүбүзгө бир ылайыктуу бир мага окшогон тиги өзүмдүн баягы катарда жүргөн немелерим, балдарыма, кыздарыма ошондой бир үйлүү болсок, бул ошого аракет кылыш керек болуп атат да.